Assalamu алейкум, урматтуу бир туугандар, арбаңыздар. Кыргызда жакшы сөз бар. Келиңиз, төргөтүңүз дейт. Андыктан дайыма ордуңуз төр болсун деген негизги максатта жүргөн жериңиз төр болсун, оюңуз дагы төр болсун, көзүңүз дагы төр болсун деген негизги максатта бүгүн ушул төргөтүңүз долбоорунда сиздер менен биз маектешебиз. Ошол 4-чү көчмөндөр оюнунда биздин Кыргызстанга кожунубузга байга алып келген Баатыр десек дагы болот. Бактияр Кадырбек уулу экинчи орунду багындырып келди. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бактияр мырза, кош келдиңиз. Ийгиликтер куттуу болсун. Биз дагы көрүп өтө сүйүнүп, ушул өзгөчө ушул түрктөр жакшы күрөштөрдү уюштуруп туруп, ашыртма күрөш боюнча мынакей экинчи орунду алып келдиңиз. Кыргызстаныбызга коржунуна, казынасына күмүштү алып келдиңиз. Кудай куттуу кылсын. Буюрса анда сөз башынан болсун. Ушул жалпы эле өзүңүздү бир кыскача тааныштырып кетсеңиз. Ассалому алейкум баарыңыздарга. Менин аты жөнүм Кадырбек уулу Бактияр. 1999-жылы 21-майда жарык дүйнөгө келгем. Талас шаарынын Бакыян айылында. Ошо бул күрөшкө негизи өзүм кыргыз күрөш менен машыгам. Негизи башталышы кыргыз күрөштөн башталган. Башталышы кыргыз Айылдан. күрөш менен. Канча машыктыңыз? 5-6 класста баштадым да. Мектептен. Мектептен. Кичине кезде жана школьниктер арасында спартакияларда күрөштүк. Айылда ушундай кичинекей турнирлерге күрөшүп жүрдүк. Агайыңызды ким эле ошол учурда? Ошол учурда агайым, биринчи агайым Улан агай болчу. Улан агай. Мектептин залында. Мектептин залында. Андан кийин Руслан акелер болду агай. Казиме агай болду. Анан окууну бүтүп келдим шаарга. Шаардан келгенде Осмонбеков Азамат агайга бардым да. Ошол окуудан эле университетте. Кайсы жерде окудуңуз? Национальный, КНУ. Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетте. Жакшы. Ошол демек ошондон баштап эле ошол күрөш менен алектенип. Күнүнө ошол баягы канча жолусу жумасына канча жолу залга бармай? Жумасына 5 күн барчык. 6-чы күнү футбол бания болчу. Воскресенье эдалабызда. Күнүгө бир маалда кечки сабактан кийин. Жакшы. Ошол кече дагы досторуңуз айтып аттı, ушундай биз чогуу залга барчубуз, бирок Бактияр ошол калып калчу, биз жалкоо болчубуз. Көрсө күрөшкө деле кайсыл тармак болбосун, мээнет болбосо болбойт экен депчи. Жакшы. Анан ошол сизди машыктырып, ушул деңгээлге чыгарган, спонсор болгон ата-энеге, анан агайларга, устаттарга ийгилик айтабыз, ыраазычылык айтабыз. Анан негизги эле ушул көчмөндөр оюнуна келсек эми, жалпы ошол качан бардыңыздар, канча балбан катышты ушул сиздин весте? Биздин күрөш 12 балбан болду биздин весте. Ошо 4 менен күрөштүм. 3 менен күрөшүп финалга чыктым да. Финалда түрк балбандар өздөрүнүн национальный күрөшү да. Улуттук, улуттук күрөшү, бирок кичине түшүнбөй да калды да эрежелеринчи. Алар түшүндүрүп айткан жокпу, мындай болот деп? Же бияктан айтышкан жокпу? Бияктан айтты, бирок башкачараак экен да. Биз ойлогондой болбой калды да. Бир аз башка захваттар башкачараак. Жакшы түшүнбөй калдык да. Бирок түшүнүп күрөшсө болчу да экен да, ал күрөштүчү. Болот, Окшошуп кетет да кыргыз күрөшкө кичине. Формалары кандай болот экен? Формалары шорт кийебиз, кыска. Анан үстүн узунураак черми кийип, кадимкидей эле кур байлап, анан бирөөсү сырткы захваттан, бирөөсү ички захваттан иштеткен да. Айрден 2 жол жеңиш керек экен. Бирөө сырткы захваттан биринчи дейм. Кызыл менен чыккан балбан. Кайра эле алмашат да. Көк курчам балбан үстүнкү захват менен иштейт да. Эгерде экөө бир болуп калса, үчүнчүсүн андай тыйын ыртат экен, тандатчы. Кайсы захват өзүң тандайт кезиң да. Утсаң өзүң тандайсың бир захват. Үчүнчүсүн ошондой болуп калат экен да. Жакшы. Анан ошол күмүштү бир мындай биз элге да көрсөтүп койсоңуз, колго кармап мынакей ушуну алып атканда, моюнга тагып атканда кандай сезимдер пайда болду? Баягы оңой эмес да, канча мээнет, канча тер дегендей. Анан ушуну моюнуңуз кыйлап атканда кандай сезимдер пайда болду, айтып өтсөңүз? Буга чейин чын айтсам аябай мээнет кылдык, аябай даярдандык, сборлорду көрдүк. Бирок утабыз деп барганбыз, бирок ушундай болуп калды кичине.
жакшы, аябай сүйүндүк, бирок көчмөндөрдөн экинчи буга да Кудайга шүгүр. Канча балбандар жетпей калды. Кудайга Кудайга шүгүр. Бу дагы чоң ийгилик, оңой эмес. Экинчи алыш деле оңой эмес. Анан ошол түрк туугандар кандай сыйлашты, төргө өткүздү, кандай ал жактан кандай таасирлер болду? Кандай тосуп алышты? Бирок биз ойлогондой болбой калды. Биз башкача ойлоп барганбыз. Кичине мындай кандай десем эми окшошпой калды да көчмөндөрчү. Биз ойлогондой болбой калды да. Кыргыздардай болбой калдыбы? Кыргызстандар тоскундай. Вообще эле. Бирок Кудайга шүгүр буга деле барып эл көрүп, жер көрүп келдик да. Жакшы, анан ушул көчмөндөр оюнунда дагы биздин ушул баатырларыбыз менен азыр алар дагы эфирлерге жетише албай калды. Бекжан, Ислам баатырлар. Ошол бир туугандарда кандай сезимдер болду? Алар канчанчы орундарды алышты? Ошолор боюнча дагы досторуң, бир туугандар жөнүндө айтып берсең. Алар Шалбар деген түрктөрдүн күрөшүнөн барган. Экөө тең. Бирөө 75 килограмм, бирөө 80 килограммга. Экөө тең Заухат полуфиналда уттуруп койду түрк балбандарына. Алар дагы. Бир аз эрежелери башкачараак экен. Тем более саста күрөштүк. Ошол жагда бизге минус болуп калды кичине. Ковер жок болуп калды. Ислам Орозбеков канчанчы орун алды? 3-чү орун. Веси канча эле? 75тен. 75, Бекжанчы? Бекжан да 3-чү орун болду. 80 Ал да иш болуп калды. Демек, бир аз баягы эрежелерди, тартиптерди түшүнбөй калып турсаңар да силер, түшүнбөй калдык. Бирок түшүнүп күрөшсө болот экен да. Болот, Ушул даярдык канча болду? Ошол силер эми бияктан, ал жактан даярдыктар канча болду? Биз буга чейин кыргыз күрөш менен 15 күн узбордо жүрдүк. Узбордо жүрүп, андан кийин ошо узбордо жүргөндө биякта отбор болду да. Ушу көчмөндөргөчү. Тандоо турларына келдик, күрөштүк. Кудайга шүгүр, ушу тандоо турларынан жеңип алдык. Анан кийин тандоо турлар кайсыл жерде болду, Бактияр? Дуаресте болду. Кожомкул атында спорт болду. Анан кийин тандоо туру бизди тандалгандан кийин ошо тандалган балдарды дагы ызбор кылды да. 10 күн ызбордо жүрдүк. Ысык көлдө жүрдүк. Постерде. Аябай даярдандык буга. Канча деген мээнет, канча деген терлер кетти. Кудайга шүгүр. Жыйынтыгы ушундай болду да. Жакшы, ушул жалпы Кыргызстандан ушул канча балбан барды? Ушул күрөш боюнча. Күрөш боюнча көп эле балбан барды. Көк бөрү, сөк бөрү баарын эзептегенде 150 топту эле ушундай болуп аткан да. Жалпы, ушундай. 150ден ашыгыраак го дейм. Тосуп алуу, узатуу кандай болду? Тосуп алуу узатканда түрктөр тосуп алды өздөрү. Эме менен. Кандай өзгөчөлүктөр болду мындай? Өзгөчөлүктөрү мындай болуп калды да. Негизи көчмөндөр оюну Изник деген шаарда болду да. Биздин жатаканабыз Бурса деген шаарда болду да. Экөөнүн аралыгы да алысыраак экен кичине. Күнүгө барып келип жүрдүк автобус мененчи. Барганың 2 саат, келгениң 2 саат да. Жолдо эле. Ошондой болуп калды да. Кээ бир мисалы алыштын балбандары ошо көчмөндөр өткөн жерге жатышты да. Контейнерге жатышты. Аларга өздөрүн ушундай салып коюптур атайын. Көп балбандар жатышты да. Биздики ошо Бурса шаарында Кирчи деген отель бар экен. Ошол жерде болдук да биз. Жакшы. Демек, буюрса дагы токтолобуз. Анан жакында эле ошол Чолпонбой бабабыздын тоюнда дагы баш байгени жеңип алдыңыз. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Кандай болду? Кайсыл балбандар менен күрөштүңүз? Тааныганбы, тааныбаганбы, билгенби, билбегенби? Чолпонбай атабыздын 100 жылдыгы болуп өттү. Ал турнир аябай чоң деңгээлде өттү да. Мен үчүн негизи эле мен үчүн эң чоң баш байген болуп эсептелет да ал нерсе. Ошол той, Буга чейин деле күрөшүп жүргөнбүз андай чоң турнирге, бирок 3-чү, 2-чи орун болуп калганбыз да. Кудайга шүгүр, ушу Аллах насип кылып коюптур, чемпион болдук. Соперниктер күчтүү болду аябай. Ошондо ошол Чолпонбой бабабыздын тоюнда таластын эле балбандар катыштыбы же Кыргызстандын бардык жагынан келиштиби? Кандай болду? Кыргызстандын бардык жеринен келишти. Андан тышкары дагы казак туугандар, казактар да келди. Туугандар келди да. Анда чоң болуптур да. Чоң болду да. Жакшы, анда эл аралык болуптур да. Эл аралык. Жакшы, анда урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Насихат радиосунда жана ошондой эле Марва телеканалында төргө өтүңүз теледолбоорун
көрүп атасыздар. Андыктан биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Бүгүн биз ошол Кадырбек уулу Бактияр мырза менен болгон маегибиз менен сүйлөшүп атабыз. Андыктан ийгиликтер жөнүндө, сырлар жөнүндө, ийгиликке жетүүнүн жол жоболору жөнүндө балким ошол жаштарыбызга, биздин элибизге дагы бир пайда болот деген ойдобуз. Андыктан ошол бул күрөш сүннөт, пайгамбар сүннөтү Бактияр. Анан ошол сүннөттү тирилтип, анан мынакей ошол баш байгени жеңгенде бул эми баш байга такыр башка да. Ошондогу сезимдерден айтсаңыз. Ал сезимдер чексиз болду. Чын айтсам, буга чейин аябай мээнет кылганбыз, ушу мээнет кайтты да. Өзүмө ишенгем, бирок утаарымачы. Аябай ишенип, буга чейин ушу Азамат агай, Осмонбеков Азамат агай дайындап келди. Ал да айтты, сен убагың келди, чемпион боло турган убак келди, сен уже өзүң безиңдин король болушуң керек. Демден берип, Дем күчтөн берди да. Адан тышкары акелер айылдагы, Аштан аке, Руслан аке, Казим агайлар дем күчтөн берди. Ошол бул нерсеге мен өзүм жалгыз жеткен жокмун деп ойлойм. Агайлар, акелер баардыгыбыз чогуу жеттик да. жакшы. Ошол баягы биринчи алган жакшы, бирок мындай кийин жоопкерчилик дагы пайда болот, Эми бирди алгандан кийин жеңилбеш керек. Же болбосо аркадагы окуучулар, шакирттер баягы силерди мындай күмүр туткан жаштар көп да. Ошол Бактияр агайдай болсом же агамдай болсом деп мисалы. Анан негизги эле ошол ийгилик жакшы, бирок андан кийинки жоопкерчилик кандай болот экен? Жоопкерчилик эми чоң болот экен. Bundan кийин дагы буюрса талыкпай эмгек кылып, дагы будан да чоң ийгиликтерге жетишкенге аракет кылабыз. Буюрса. Ошол. Жакшы. Анан ошол силерди ошол залга барган, күрөшкөн баатырлар, балбандар көп эле мындай намаз окуган балдар экен да. Ошол баягы килеңге чыгарда, же болбосо ошол атандашына чыгарда силер кандай же дуалар менен чыгасыңарбы, же кандай ошол чыгуу жолдору кандай, тартиптери? Чыгуу жолдору эми бул нерсенин баардыгы бир Аллахтан да. Ошол Аллах амин десе чемпион болобуз. Демек Аллах Таала кааласа. Кааласа да, ошо. Кааласа чемпион болобуз. Бирок мээнет кылыш керек. Ушу мен ойлойм, мээнет кылса, мээнет кайтат да. Эл эмгегин жер жебейт дейт. Ошондой эле биздин эмгекти да жебейт да. Буюрса айтарым, эмгек мээнет кыла бериш керек. Ошол мээнеттин аты кайтат да. Жакшы. Ошол Чолпонбай атабыздын, бабабыздын тоюнда канча балбан менен күрөштүңүз? 6 балбан менен күрөштүм. 6, 6 тең күчтүү. Алар кимдер? Биринчи Кайсы улуттан? Биринчи кругта казак балбан менен күрөштүм. Казак балбан жакшы даярданып келиптир. Өтө күчтүү атак, Күчтүү эле экен. Экинчи кругта ошол Чолпонбай ошол айылын балбан экен да. Үчүнчү кругта тиги Аманов Санжар акебиз менен күрөштүм да. Ошол акебиз күчтүү болду аябай. 4-нчү кругта өзүмдүн айылдашым менен күрөштүм. Ал да жакшы экен. Анан уже 4 бала калдык да. Финалда Бакаятан балбандар менен күрөштүм да. Полуфинал, финал. Алар да аябай күчтүү деңгээлде даярданып келиптир. Демек бардыгы жеңе эмес, бирди алабыз деп келген. Бардыгы күчтүү да. Бардык соперниктер күчтүү болду. Бардыгы утабыз деп келишти. Бирок Кудайга шүгүр, мага буйруп коюптур да. Жакшы. Кудай буйрса куттуу кылсын. Куттуу кылсын Кудай Таала, ошол белге, колго, акылга күч берсин. Анан ошо ийгиликтерди утканда, же болбосо жеңишке жеткенде мындай сезим башка. Анан ошол сезимдерди балким ата-эне, бир туугандарга баягы азыр эми WhatsApp аркылуу жетип калса керек. Анан алар биринчи ушул ийгиликти кимдер менен бөлүшөсүз? Биринчи ушу ата-энем менен, ата-энем, үйдөгү бир туугандарым менен. Көбүнчө ушу менин өзүмдүн агам бар, Бакай деген. Ошол аябай чалып, берер деп Ойлонуп, толгонуп, мындай ар бир спортко сайын чалып ушинтип турат да. Түрксөдөн да ушундай болду. Ошол акем айтам да. Акем айтам, акем үйдөгүлөргө айтат да. Баягы Чолпонбайда да жанымда жүрдү акем. Өзү жүрүп дем күч берип. Мындай кадыресе жана Чуу деген атка дем берет дейт. Эми баатырга деле ошол дем берип, жандай башка ошол атаандаштын оюна, аналардын техникаларын билүү дагы бул чоң философияда жардам бериш керек. Баягы машыктоочулар
Ошо экинчи марш турушуму айтам да. Азамат Осмонбеков Азамат агайга. Ошого сүйүнчүлөдүм. Ошол. Анан ошо өткөндө ошол Чолпонбай атабыздын бабабыздын тоюнан кийин дагы өзүнчө чогулуп баягы агайлары менен айыл өкмөт ошолор менен да бир мындай батасын алып чай ичип отурган жерлер бар экен. Анан Казымбек агай дагы мындай өзүнчө дем берип атыптыр да. Иш дагы мындай Казимбек агай. спортко кирип кетет эмеспи? Мындай баягы кээде сабыры жетип, сабыры жетпей дегендей. Анан өзгөчө ушу агайлардын бул багыты анан ал көрүп турат, тажрыйбасы бар дегендей. Ошол агайларга да эмне дейт элеңиз? Агайларга терең ыраазычылык. Ушул агайлар болбосо мен бул даражага жетпейт болчумун. Ошол Казимбек агай, Азамат агай, Осмонбеков. Андан тышкары акелер айылда мени колдоп, мага ишенип жүргөн. Ошол мындан кийин дагы чоң деген балбандар чыгарып иштерине ийгилик кылам. Буюрса. Жакшы. Анан ушул айыл өкмөт же болбосо Кара Бурганын акимиятынан же областтан, мамлекеттен кандай мындай жардамдар болду? Ошол баягы ийгилик да бул. Кандай чакыруулар же болбосо бир келечекте алар менен иштешүү кандай пландар бар? Жардамдар болот буюрса. Биз сбордо жүргөндө витамин ичпесек да болбойт да. 2 мал тренировкага өзүбүздүн энергиябыз жетпейт. Ошол витамин жактан мындай камсыздап турат да биздичи. Ошо айылда акелер, спонсор акелер бар. Айылда. Ошол сыртка чыксак жол кирени, тамак ашка деп да бөлдүрүп берип турат да буюрса. Ошол тилекке каршы кээде ушул аябай мыкты спортчулар ошол сыртка чыга албай калып атат, ошол нерсе жок болгондуктан дагы. Демек, ошол спорт адамдарына деле, спортчуларга деле баягы спорт демөөрчүсү жакшы болсо, анын келечеги да жакшы болот деген маселе да турабы? Дагы эмнелер ошол спортчуларга да эмнелер жетишпейт Кыргызстанда? Спортчуларга ушу биздин кыргыз күрөшкө негизи биздин кыргыз күрөш мындай олимпийский вид спорт эмес да, улуттук эле күрөш да. Улуттук күрөшкө мисалы вольник, грек-римдерди жакшы карайт да, булар олимпийский вид спортто бүт мамлекет каржылайт, бирок биздики андай болбойт да. Биздики неге себеп дегенде, биздики улуттук күрөш сыртка чыкпайбыз да көпчү. Көбүнчө кыргыз күрөштү Кыргызстан ичинде күрөшөт. Биздин өзүбүздүн эми акелерибиз бар, агаларыбыз бар, өзүнчө спонсор болгончу. Ошолор эле да. Анан сиздин ушу аркаңыздан жаш балдар, өспүрүмдөр ээрчип жүрөт да, көмүр тутуп. Ушу Бактыяр агадай болсок, ушундай чемпион болсок депчи, анан ошол айылда болсун, райондо болсун, биякта болсун, ушундай балдарга, жаштарга кандай насаат айтасыз? Кеңеш. Эмнелерди жасаш керек азыркы жаштарга айтарым балдар? Эң главный түз жүрүш керек. Жаман нерселерден алыс болуш керек. Жаман нерселерди, Кудайга жакпаган иштерди кылбаш керек деп ойлойм. Андан кийин менет кылыш керек. Менеттин артык айтат. Бул спортко негизи 99% менет керек да. Эгерде 1% талантың болсо, 99% менет кылып жетсең болот. Менет аракет кылыш керек. Менет кылыш керек, аракет кылыш керек. Менеттин артык айтат деп ойлойм. Эми ошол баягы сизди көмүр туткандардын көпчүлүгү окуучу балдар болуп атпайбы? Анан ошол баягы балдар кээде мындай сизди көмүр тутуп, Бактыярдай болом деп, баягы тамекисин таштап, насыбайын таштагандар да бар экен да. Анан ошондой кээде мындай туура эмес саясат болчу да илгери. Ошол эркек сиңдесе тамеки чегип насыбай атса эркексиң деп анан бүгү туура эмес жолго кетип калчу да. Анан ушундай балдарга да кандай кеңештерди айтасыз? Же болбосо спортчу катары ошол спорт баягы силер чөйрөңөр кенен эми ар бир тармакта досторуңар бар, башкалар бар. Негизги эле ошол спортчу адамды ошол тамеки, насыбай, арак өлтүрөт эмеспи? Анан ошол кандай кеңеш жаштарга? Сиз өзүңүз айтып кетпесизби, бул күрөш спорт деген бул сүннөт депчи. Биринчиден сүннөт бул пайгамбарыбыз да күрөшкөн экен да убагында. Экинчиден бул спорттон бир эле авторитет же мындай тажрыйба эмес, бул эмен ден соолукту да чыңдайт да. Ден соолукту да чыңдайт, өзүңдү сергек алып жүрөсүң, формада жүрөсүң. Ал мен ойлойм, буюрса Бакыяндын
жаштары, Кара Буранын жаштары, Таластын жаштары буюрса. Жакшы алардан да көп нерсени күтсөк болот да, буюрса. Жакшы чемпиондор чыгат деп ойлойм да. Жакшы. Анан убактыбыз барган сайын карып баратат. Ошондой болсо дагы ошол мынакей ошол насихат Марвада ошол долбоор төргөтүңүз долбоору. Анан ошол күмүш деле оңой эмес. Ошону акырын моюнга салсаңыз, мынакей ошол моюнга келиш үчүн чоң терлер аккан. Тонналаган балким суулар. Анан ошол кыргыздын куржунуна келип атат да. Анан ошол жалпы сизди көрүп аткан кыргыз эли, агайлар, машыктыруучулар, ата эне бир туугандар дегендей Кудай колдоп эңиңиз ушуну алып келдиңиз. Куттуу болсун. Куттуу болуп ушул бул эми ийгиликтин башаты деп билебиз. Кудай буйрса, дагы көп алтындар келет деген ойдобуз. Анан жалпы ошол эл журтубузга да кандай, жаштарга кандай насаат, кеңеш, анан кандай сунуш айтат элеңиз? Ошол спортту сүйүү үчүн, же ошол күрөшкө, же болбосо биякта дагы СМСтер келип атат. Ошол кантип барып, агай кылып, машыксак болот деп, каяктан тапса болот жаштар сизде? Кыргыз элиме жаштарга айтарым, спортту сүйгүлө, машыккыла, менен кылгыла. Мен өзү Жүсүп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде машыгам. Ошоға келсеңиздер болот. Кайсыл күндөрү, кайсыл сааттарда? Биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин болот негизи. Саат 6-да да, кечки 6-да. 6-тан канчага чейин болот? 6-тан 8-ге чейин 2 саат болот да. Азамат агай. Ошондо күнүгө 5 күн экен да, жумасына 5 күн токтотпойсуз. Токтотпойсуз. Эме суббота күнү болот, суббота күнү жеңилирээк футбол баня болот да. Футбол ойноп, 4-төн 6-га чейин футбол ойноп, 6-тан 7-ге чейин баняга чыгабыз да. Жакшы. Ошол университеттин өзүнүн банясы бар. Жакшы. Андан ушул баягы жалпы мугалимдерге тарбиялап, анан мен ушул нерсени сурайын деп атам. Ушул спорт адамы катарында балким кээ бир спортчулардын күчү өтө көп да. Бирок акыл жагынан азыраак болуп калышы мүмкүн. Же болбосо тил билип барса да жакшыраак болот бекен? Тил, акыл, анан спорт, күч кошулса кандай болот? Демек, спортчуда көбүрөөк окуш керек бе китеп? Окуш керек. Бул кандай китептерди окуш керек? Негизи тарыхты окуш керек, тил керек экен да. Сыртка чыкканда спортчуларга делечи. Тил керек экен, тил билбесең кичине мындай. Бирөөдүн оозун карап эле. Мен ошондой окуп экен да. Ошо жаштарга айтарым, окуш керек. Эки жактан бирдей алып кетиш керек да. Жакшы, демек ошол акыл, илим, билим дагынан күч да кошулса дагы ийгиликке көбүрөөк жетишет деген маселе. Жакшы, анда ошол убактыбыз аягына келип калды. Бактияр мырза, сыйлыктар куттуу болсун. Жалпы эл журтубузга, эже агайларга, ата эне бир тууганга, демирчилериңизгө балким каалоо тилегиңиз болсун сизден. Не дейбиз? Ошол жалпы кыргыз элине терең ыраазычылык. Ушул бизди колдогон акелерге, кыргыз элине, ата энеме, агайларга баарына терең ыраазычылык билдирем да. Жакшы. Рахмат, алтындай болгон убакытты бөлүп келип, ушул мынакей Түркиядан келгенден баштап силерди ушул ар бир телеканал, радио, тууган урук дегенде чакырып куттуктап атат. Ошондой болсо дагы биздин ушул насихат радиосу жана ошондой эле Марва телеканалындагы ишиңерге ийгилик каалайт, окуудагы ийгиликтерди каалайбыз. Төргөт өтүңүз теле долбоору дагы дайыма ушул ийгиликтер менен бөлүшүп буюрса, балким кийинки ийгиликтерди дагы алтын менен күтөбүз, Кудай буйрса. Урматтуу угармандар, көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов болду. Төргө өтүңүз теле долбоору дайыма ордуңуз төр болсун. Элибизге, мекенибизге, кыргызга кызмат кылган ата уулдарды, азаматтарды биз дайыма төргө өтүңүз деп тосуп алабыз. Кийинки ободон амандашканча Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун. Салам алейкум.